ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына ушул мажлиске басып келген ар бир кадамыңыздарга Аллах Таала жакшылыктарды жазган болсун. Жана ошондой эле мына ушул илим мажлисибизди өзүнүн райымына алган, периштелер ороп алган жакшы мажлистерден кылган болсун. Бүгүн сиздер менен сабагыбызды андан ары улантабыз. Эми мына ушул имам ан-Навави калтырып кеткен эң улуу мурастарынын бири бул Арбаун Навави 40 хадис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринин ичинен мына ушул топтоп бир 40 хадис деген китеп жазган экен. Бул китепти мына үммөттүн колунда күн сайын үммөт тарабынан бул китеп окулат. Жана ар бир ислам окуу жайларында жана ошондой эле ислам мечиттеринде, мусулмандар мечиттеринде бул китепти тапса болот. Эми имам ан-Навави рахимахулла бизге өтө динибиз үчүн керектүү болгон негиздерди мына ушул 40 хадисте жыйнап берген. Эми бүгүн сиздер менен 40 хадистин биринчи хадисти иншаалла өтөбүз. Ар бир сабакта иншаалла бир хадистин шархы болот. Ал-хадисул аввал عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن المسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة. بول أربعون نووي 40 حديثين ең биринчиси момундардын амири Абу Хафс Умар бин Хаттаб радиаллаху анхудан руаят. Мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ага Аллахтын салават саламдары болсун мындай деп айтканын уктум. Чындыгында амалдар ниетке жараша. Чындыгында амалдар ниетке жараша бааланат. Жана ар бир кишиге ниет кылган нерсеси гана берилет. Эми кимдин хижраты? Хижра бул көчүү, таштоо. Кимдин хижраты Аллах жана элчиси үчүн болгон болсо, анын хижраты Аллах жана элчиси үчүн деп көңүлгө алынат. Аллах жана элчиси үчүн хижрат кылган болот. Кимдин хижраты дүйнөдөн бир максатка жетүү үчүн, же бир аялга үйлөнүү үчүн хижрат кылган болсо, мына ушул максатта хижрат кылган болсо, ошол максатта хижрат кылган болот. Бухари, имам Бухари жана имам Муслим риваят кылган сахих хадис. Бул хадисти риваят кылган эки имам Абу Абдулла бин Исмаил ибн Ибрахим бин Ал-Мугира бин Бардизбах Ал-Бухари жана Абу Ал-Хусейн Муслим ибн Ал-Хаджаж ибн Муслим Ал-Кушайри Ан-Найсабури. Бул имам Муслимдин толук аты.
Жана жогоруда айтылган имам Бухаринин толук аты. Бул эки алым имам Бухари жана имам Муслим китептердин эң туурасы болгон Сахих топтомдорунда, Сахихул Бухариде жана Сахихул Муслимде кабарлашкан, риваят кылышкан. Бул хадисти Бухари жана Муслим жана башкалар дагы риваят кылышкан. Эми сахабалардан жападан жалгыз Умар радиаллаху анхудан риваят кылып, андан Алкама ибн Ваккас Лайси, андан Мухаммад ибн Ибрахим ат-Тайми, андан Яхья ибн Саид ал-Ансари, андан башкалардан риваят кылышкан. Сахабалардын ичинен бул хадисти бир гана Умар радиаллаху анхудан риваят кылынган. Бул хадис Сахихул Бухаринин гариб хадистер катарына кирет. Бул хадистин бир эле иснат менен, бир эле жол менен риваят кылынуусу бул гариб хадис деп аталат. Бул ниет тууралуу болгон хадис жана хижра тууралуу болгон хадис сахабалардын ичинен Умар радиаллаху анхудан гана риваят кылынган. Эми ушуга окшош эле китептин аягы Сахихул Бухаринин аяктоосу дагы гариб хадис менен бүткөн. Сахихул Бухарини имам Бухари гариб хадис менен баштаган жана гариб хадис менен аяктаган. Бул Сахихул Бухаринин кыскартылганы, мына ушул китеп гариб хадис менен башталып, гариб хадис менен бүткөн. Кайсы гариб хадис менен бүткөн? Ан Аби Хурайрата якул. Абу Хурайрата якул. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Ал айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: эки сөз тилге жеңил. Хафифатан алал лисан, хабибатан thaqilatan alal mizan wa habibatan ila ar-rahman. Эки сөз тилге жеңил, таразада оор дейт. Жана райымдууга сүйүктүү дейт. Аллах Таала мына ушул эки сөздү жакшы көрөт. Ал Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахил азим. Имам Бухари риваят кылган. Бул хадис деле гариб хадистер катарына кошулат. Имам ан-Навави 40 хадис китебин ушул хадис менен ачты. Мына ушул Умар радиаллаху анху риваят кылган «Иннамал амалу бинният» амалдар ниетке жараша бааланат деген хадис менен, гариб хадис менен ачты. Биринчи илим ээлери, Ахли сунна вал жамаа алымдары өз китептерин бет ачарында ушул хадис менен башташка адаттанышкан. Алардан ошол өз китептерин мына ушул хадис менен баштаган алымдардан айта турган болсок, имам ал-Бухари Сахих ал-Бухарини мына ушул хадис менен баштаган. Абдул-Гани ал-Мақдиси Умдатул Ахкам китебини мына ушул хадис менен баштаган. Шейх Багауи рахимахулла Масабихус сунна ва шархус сунна деген китебиндагы мына ушул хадис менен баштаган. Суюти рахимахуллада Ал-Джамиу ас-Сагир китебин мына ушул хадис менен Умар радиаллаху анху риваят кылган гариб хадис менен баштаган. Эми имам ан-Навави биринчи китеби Шарху Мухаддаб китебинин ушундай бабында фаслун фил ихласи ва сидқи ва ихдар ан-нiyya fi jami' al-a'mal al-barizah wal khafiyya. Ихлас жана чынчылдык бардык ачык жана жашыруун амалдарда ниетке жараша деген бөлүмүн ушул хадис менен баштаган. Мына ушул Шарху Мухаддаб деген китебинде мына ушундай бап бар. Мына ушул бапты имам ан-Навави рахимахулла мына ушул хадис менен баштаган. Жалпы ислам уламалары мына ушул хадис менен китеп жазганда, хутбага чыкканда мына ушул хадис менен баштоого адаттанышкан. Бул хадис менен баштаган имамдардын башында турган имам ал-Бухари. Мына имам ал-Бухари өзүнүн сахих китебине киришүү жазган эмес. Имам Бухари Сахихул Бухари Кур'ани Керимден кийинки тура турган китеп. Бардык хадистер сахих хадистер. Мына ушул китепти жазганда киришүү жазган эмес. Мына ушул хадис менен эле баштап жазган.
Бұл хадисті мухаддистердің имамдары болған екі имам Аби Абдилла Бухари менен Абу Ал-Хусейн Муслим ибн Хаджаж рахимахулла өздерінің сахих кітептерінде риwayat қылышқан. Мына Сахих Бухари жана Сахих Муслим. Мындан мақсат. Ушул хадисти кейбір уламалар Сахих Бухари китебінің киришүүсү деп та аташат. Бұл хадис менен китеп жазганда ар бир жазуучу ушул хадис менен баштоосу ал үчүн бир эскертүү. Иннамал амалу бинният, амалдар ниетке жараша. Бұл китепти эмне максатта жазып жатасың? Бұл китепти жазуудан максат Аллах разылыгыбы же адамдардын разылыгыбы же дүйнөдөн бир максатка жетүүбү? Мына ошондуктан бир эскертүү болуп, ниеттери тек гана ыхлас менен гана Аллахтын разылыгын каалоосу керек. Ушул хадис менен баштоодон максат мына ушул. Бұл хадис ислам таразаларының бір таразасы болып саналады. Иннамал а'малу бинният. Чындығында амалдар ниетке жараша bağlanады. Амал жүрек менен, тил менен жана дене мүчөлөрү менен болот. Мына амал, жүрөктөгү амал бар, жана дене мүчөлөрү менен аткарыла турган амалдар бар. Албетте бул ниет, бул жүрөк амалына кирет. Ал эми дене мүчөлөрү менен аткарыла турган амалдар бар. Намаз, орозо, хаж. Эми бул дене мүчөлөрү менен аткарыла турган амалга караганда жүрөктөгү амал өтө маанилүүрөөк келет. Мына ушул ниет амалы да жүрөк амалы менен байланышкан. Эми дене мүчөлөрүндөгү амал да жүрөк амалы менен байланышат. Ал имандын ережеси тирегичи түркүктөрүнүн бекемдиги. Мына ушул жүрөк амал. Имам Ал-Шафии قال الشافعي رحمه الله يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه وقال أيضا هو ثلث العلم. Мына ушул хадис имандын ережеси, тирегичи түркүктөрүнүн бир бекемдиги. Эми имам Шафии рахмахулла айтат: Ага Аллах райым кылган болсун, бул хадис фикх бөлүмүнүн 70 бөлүмүндө келген дейт. Жана айтты, илимдин 3төн 1 деди. Ошондой эле жана башкалар да айтышты, ислам дининин өзөгү болгон хадистерден дейт. Ислам дининин өзөгү болгон, негизи болгон хадистердин катарына кирет. Чындыгында анын саны боюнча карама-каршы пикирлер бар. Имам Шафии рахимахулла 3төн 1 деди. Исламдын мына ушул илимдин 3төн 1 деди. Кебирлер 4төн 1 деди. Кебирлер диндин жарымы деди, кебирлер хадис деп айтышты. Эми имам Ан-Навави рахимахулла мен ушулардын баарысын мына ушул 40 хадисте жыйнадым дейт. Эгер мына ушул 40 хадисти окуп үйрөнүп, жаттап, маанилерин түшүнүп алсаңыз, ислам негиздерини толук түшүнгөн болосуз. Мына ушул хадисте имам Ан-Навави рахимахулла ушундай сонун түрдө топтоп берген, исламдын негиздеринин баарысы өз ичине алган. Мына ошондо инсан баласынын дини толук болот. Мына ошентип имам Ан-Навави рахимахулла топтогон хадистер мына ушул 42 болуп 40 хадис деп аталды. Ибн Раджаб рахимахулла буга шарх жазып, дагы 8 хадис кошуп койгон. 50 хадис болуп калган. Бирок 50 хадис болсо дагы Арбаун Навави 40 хадис деп аталып келген. Ар бир мусулман милдеттүү түрдө таанып билүүсү керек. Мына ушул нерсени окуп үйрөнүү керек. Анткени баарысы сахих хадистер. Сахих хадистер. Эми сахих хадис турганда эми заиф хадистерге амал кылыш керекпи? Ислам үммөтү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген дин бул толук дин. Эми бул Арбаун Навави 40 хадис бары сахих хадистер. Ислам дининин эрежелерин өз ичине алган, негиздерин, ислам дининин негиздерин, бутактарын, өкүмдөрүн, такыбалуулукту, адеп ахлакты, макталган адеп ахлактарды жана башка ушул сыяктуу ар бир мусулман үчүн керек болгон мына ушундай маанилүү нерселерди өз ичине алган. Анткени имам Ан-Навави айтат, мен бул хадис менен баштаганымдын себеби, мен өткөн
алым уламаларга ерчиген абалда мен ушул китепти ушул хадис менен баштадым дейт. Чындыгында бул хадис менен мухаддисчи имамдарыбыз мына Абу Абдулла аль-Бухари ас-Сахихин баштады. Өткөн күлөрдөн бир тобу китептерин ушул хадис менен баштоону жакшы көрүшкөн экен. Эми илим талап кылуучу ниетти туура коюп, ачык жана жашыруун амалдарда Аллахтын ыраазылыгын гана каалоосун Имам ан-Навави бул хадистин менен баштаганда мына ушул максатта. Мына ушул ислам илимин окуган кезде, хадистерди, Кур'ан-ы Керим үйрөнүүнү ошол баштаган кезде ниетти оңдоо керек. Ниет бир гана Аллахтын ыраазылыгын гана көздөбүз керек. Бизге келген риваяттарда айтылат, Имам Абу Саид Абдулла ар-Рахман ибн Махди айтты, эгер китеп жазсам дейт, китебимди биринчи бөлүмүн ушул хадис менен баштаймын деген экен. Жана айтты, эгер ким китеп жазса, ушул хадис менен баштап жазсын деп, мына ушул киши жакшы насихат берген экен. Андан имам Абу Сулайман Хаммад ибн Мухаммад ибн Ибрахим бин Ал-Хаттаб Ал-Хаттаби Аш-Шафи ага Алла райым кылсын китеби Ал-Муаллимде айтат, мурдагы шейхтерибиздин баарысы дин иштеринде бар нерседен алдын мына ушул хадисти биринчи коюшат болчу дейт. Китеп жазышканда, дин иштерин баштаганда мына ушул хадисти биринчи койчу дейт. Диндин бардык тармактары бул хадиске муктаж. Ибн Раджаб фи Джамиул ал-Улум вал-Хукум деген китебинде уламалардын баарысы анын сахихтигинде кабыл алуусунда кабыл алууда бир пикирге келишкен дейт. Бул сахих хадис. Уламалар бардыгы иттифак, ижма кылган бар сахихтигинде. Имам Бухари өзүнүн сахихинин кириш сөзүн ушул хадис менен ачкан. Кириш сөз жазган эмес, бирок мына ушул хадис менен баштаган. Эми бул хадистин хутбадагы орду өзгөчө бааланат. Имамдар, мына мечит имамдары көбүнчө хутбага чыккан кезде мына ушул хадис менен айтып башташат. Андан максат бардык амалдар Аллахтын ыраазылыгын, бардык амалдарда Аллахтын ыраазылыгы көздөбөсө, ал бекер пайдасыз. Аллахтын ыраазылыгы көздөлбөгөн амалда ал амал бекер пайдасыз. Жана дүйнөдө жана акыретте эч бир ага бир пайда алып келбейт. Бир ошол Аллахтын ыраазылыгы көздөлбөгөн амалда эч бир ошол амалдын мөмөсүнү бир татпайт. Эмне үчүн? Ниети туура эмес. Ибн Раджаб ага Алла райым кылсын айтты, бул хадис динибиздин өзөктүү хадистеринин катарына кирет деди. Диндин негизи болгон хадистер бар, мына ошол хадистердин катарына кирет дейт. Бул хадис диндин 3/1 өз ичине алат. Фикх бабынын 70 бабына кирет, Имам Шафи айткандай. Имам Ахмад ага Алла райым кылсын айтты, ислам негиздери 3 хадиске негизделген дейт. Усулул ислам аля 3 ахадис. Хадис Умар, бул биринчи хадис. Азыр айтып жаткан хадис. Иннамал амалу бин ният. Ниеттер амалга жараша бааланат. Экинчи хадис ва хадису Айша. Айша, ман ахдаса фи амрина ма лайса минху фаху раддун. Ким бир иш кылса, ал иш биздин ишибизге дал келбесе, биздин ишибизден болбосо, ал өз эсине кайтарылат деген. Үчүнчү хадис ва хадису Ну'ман ибн Башир. Ал-халалу баййин вал хараму баййин. Ал-халалу баййин вал хараму баййин. Адал менен арам анык. Адал нерселер белгилүү, арам нерселер белгилүү. Умар радыйаллаху анхунун хадисинде амалдар ниетке жараша. Айша энебиздин хадисинде ким бир амал кылса, ошол амал биздин ишибизге дал келбесе, ал эсине кайтарылат. Ну'ман ибн Баширдин хадиси адалдын адалдыгы анык, арамдын арамдыгы анык. Аллах алардан разы болсун. Мына ушул 3 хадис ислам дининин негизи дейт. Ислам дининин негизи. Дагы Имам Ахмадтын маанилүү сөзү бар. Диндин баарысы буйруу жана тыюудан турат дейт. Күмөндүү иштерден четтөө, мунун баарысы Ну'ман ибн Баширдин хадиси өз ичине алат. Күмөндүү нерселерден четтөө, алыстоо, бул Ну'ман ибн Баширдин хадиси өз ичине алат. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ал-халалу баййин вал хараму баййин. Адал арам, адалдын адалдыгы анык, арамдын арамдыгы анык. Бирок ортосунда, экөөнүн ортосунда күмөндүү иштер бар дейт. Бул хадис мына Ну'ман ибн Баширдин хадиси өз ичине алат.
Анын дагы экинчи хадис Умар радиаллаху анху хадиси, Нуман ибн Баширдин жана айтылган Нуман ибн Баширдин хадиси өз ичине алат. Бул амал сыртынан караганда сүннөткө ылайык болуусу бул Айша энебиздин хадиси өз ичине алат. Ким бир иш жасаса, ал иш биздин ишибизден болбосо, дейт пайгамбарыбыз, ал иш кайтарылат деген. Бул албетте Умар радиаллаху анху риваят кылган хадис өз ичине алат. Сүннөткө амал сыртынан сүннөткө ылайык болуусу бул Айша энебиз риваят кылган хадис өз ичине алат. Енді амалды сыртынан қарағанда бұл амалды Айша энебиз риваят кылган хадис өз ичине алды. Эми ичинен алып қарағанда бұл хадисти Умар радиаллаху анху хадис өз ичине алат. Иннамал амалу бинният. Амалдар ниетке жараша. Анткени ниет бұл жүрөк амалы. Мына ушул 3 хадис ислам дининин негизи болуп саналат. Эми Ибн Ражаб агаллар айым кылсын бир риваятты келтирет. Кээ бир уламалар İslam'dın özögü tuuralu, negizi tuuralu hadisleri tömönküдөй түшүндүрүшкөн. Алардын бири айтты, İslam'dın özögün түзгөн hadisler ekөө деп. İmam Ahmad rahimahullah 3 dedi. Kebir alımlar 2 dedi. Alardan dagы biri айтты 4 деп айтты. Alardan dagы biri айтты 5 деп айтты. Дагы жогорудагы 3 хадиске кошумчалап дагы айтышты. İza inna ahadukum yajma'u khuluquhu fi batni ummi. Чындыгында силердин ар бириңердин жаралуусу ененин курсагында 40 күн ичинде тамчы суу нутфа амалында ишке ашат dedi. Бул дагы исламдын негизин өзөгүн түзгөн хадистердин биринин катарына кирет. Дагы бир хадис бар: "Ман ахсанал ислам мар'a tarkuhu ma la yu'in." Киши өзү үчүн маанилүү болбогон нерселерди таштоосу анын исламынын жакшы сонун экендиги дейт. Киши өзү үчүн маанилүү болбогон нерселерди таштап коет. Эч бир пайдасы жок. Мына ушул нерселерди таштоосу исламдын жакшы эң сонундугу дейт. Бул дагы ислам дининин өзөгүн негизин түзгөн хадистердин бири. Ва хадисун инналлаха таййибун ла яқбалу илля таййибан. Аллах Таала жакшыны жакшы көрөт. Аллах Таала жакшыны жакшы көрөт, жакшыны гана кабыл кылат дейт. Бул хадистердин баары 40 хадисте келет. Буга өзүнчө токтолобуз. Дагы бир хадис бар, ислам өзөгүн түзгөн: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафси." Өзүң ра көргөн нерсеңди момун мурадар бир тууганың ра көрмөйүнчө иманың толук болбойт деди. Бул дагы ислам өзөгүн түзгөн хадистерден. Дагы бир хадис: "Ла дарар ва ла дирар." Зыяны тийбегенге, сага зыян бербегенге зыян бербе. Зыян бергенге шариаттын негизинде зыян берүү да жок дейт. Бирөөгө зыян бере турган болсоң, анда шарият негизинде ошол зыян берүү каралат. Зыяны тийбегенге зыян берүү да, зыян бергенге шариаттын негизинде зыян берүү да жок дейт. Андан кийин хадис: "Ва хадисун иза амартукум би амри фату минху мастататум." Иза амартукум би амрин фату минху мастататум. Эгер силерди бир ишке буйрусам, колуңардан келишинче ошол нерсени аткаргыла. Бул хадистагы ислам өзөгүн түзгөн хадистердин катарына кирет. Узхуд фи дунья юхиббакаллах ва зухуд фима индан нас юхиббакан нас. Дүйнөгө кызыкпа, ошондо Аллах сени жакшы көрөт. Адамдардагы нерсеге кызыкпа, ошондо адамдар сени жакшы көрөт дейт. Бул дагы ислам негизин түзгөн хадистерден. Ад-динун насиха. Дин бул насият, осият, насаат. Бул дагы ислам өзөгүн негизин түзгөн хадистердин бирине кирет. Мына ушул хадистер, кээ бир алымдар исламдын негизин түзгөн хадистер 3 деп айтты, кээ бирлер 4 деп айтты, кээ бирлер 5 деп мына хадистерди келтирди. Бул хадистердин азыр айтылган хадистердин бардыгы сахих хадистер. Эми иннамал а'малу бинният. Эми хадиске киришебиз. Бардык амалдар ниетке жараша деди. Бардык амалдар ниетке жараша. Иннама араб тилинде бир нерсени белгилүү бир мааниге шектенип айтуу үчүн келет. Мына ушул иннама деген. Эч кандай амал дурус болуусу мүмкүн эмес деген мааниде. Ниетсиз амал дурус болбойт. Ниет менен гана амал дурус болот. Иннамал а'малу бинният. Жана бул сөздөгү алиф лам иннамал а'малу бинният. Ал-амалдагы алиф лам Аллахка жакын кылуучу амалдарды түшүндүрөт дейт. Бул амалдарды аткаруу менен пенде соопко ээ болот. Бул амалдарды мына ушул ниетини туура оңдоосу менен
ошол ниети бир гана Аллахтын разылыгыны ошол көздөлүүсү менен мына ошол сооппай болот. Ошондой эле адаттагы иштерден жеп ичүү, уктоо эгерде ниети туура боло турган болсо, сооппай болот. Мына ушул уктап, тамак жегенден кийин мен күчтөнүп, Аллахка баш ийип ибадат кылуу болгон болсо, анын ээси сооппай болот. Бирок уктоо деген нерсе, жеп ичүү деген нерсе инсан баласынын күнүмдүк жашоодогу адаты. Мына ушул ниетке жараша кээде адаттар ибадаттарга айланат, ниетке жараша кээде ибадат адатка айланат. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам иннамал амалу бинният, амалдар ниетке жараша. Кээде адат инсан баласынын күнүмдүк адаты ниетине жараша ибадатка айланат. Ошол күн сайын жасап жаткан Аллах буйруган ибадаты ниетине жараша ошол ибадат адатка айланып калышы мүмкүн. Эгер адам ойлонуп көрсө, ниетсиз амалдын өзү жок. Ар бир амал ниетке байланыштуу. Ниет менен ибадат менен адат айырмаланып турат. Эми адаттар кайсы? Жеп ичүү, уктоо, кийим кийүү бул адаттар. Бул адаттар ниетке жараша ибадат болуп калат. Мисал үчүн, кийим кийүүдө мына ушул кийим менин авратымды жаап жүрсүн, уяттуу жеримди жаап жүрсүн деген максатта кийген болсо, анда ошол адаты ибадатка айланат. Аллах ажыр сооп берет. Мисал үчүн, бала чакасын багууда, ушул балдарын бирөөнүн көзүн карабасын, бирөөлөргө муктаж болбосун, иштейин деген максатта балдарын бага турган болсо, анда бала багуу бул кадимкидей эле адат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, мына аялыңдын оозуна салып койгон бир үзүм тамак дагы садака болот дейт. Бир үзүм кичине бир тиштем нан дагы садака болот дейт. Мына ибадат болгон нерсе, ибадат болгон нерсе адатка айланып калуусу мүмкүн. Өзү ибадат, бирок адатка айланып калуусу мүмкүн. Кээде адат амалдын инсандын амалына ниетине жараша ибадатка айланып калуусу мүмкүн. Кээде ибадат ниетке жараша адатка айланып калуусу мүмкүн. Мисал үчүн, жаштык кезде, күч кубат бар кезде ал убакта жүрдү, бильярд клубтарга барып, ресторан, кафелерде жүрүп, ойноп жүрүп жаш өттү. Картайды, эли журттан уялды, кошуналарынан уялды, мечитке барууну чечти. Анан бул мечитке барууну адат кылып, адатка айланып калат. Буга мечитке баруу адатка айланып калды. Эмне максатта мечитке барып жатасың деп суралса, ал айтуусу мүмкүн. Адамдар барып жататыго, уялганымдан, ошон үчүн келген элем, ушул адамдар келип жатат, ошон үчүн эле келе жатам десе, анда сооп жок, бул адат. Бул ибадат эмес. Мечитке басып келип, ошол Аллах буйруган ибадатты аткаруу бул ибадат. Бирок бул инсан жаштык кезин күнөөлөрү менен өткөрүп, анан картайган убакта мечитке кирип, адамдардан уялганда, анан мечитке кирип, анан күн сайын мечитке каттайт. Анан сурасаң, эмне үчүн мечитке келе жатасың десең, мен адамдардан, шу адамдар келе жаткан экен, мен да келе жатам, кошуналардан уялып, эл журттан уялып келдим дейт. Бул адат. Мында эч кандай сооп жок. Адатка сооп да жок. Бул инсан ибадатты өзүнө адат кылып алды. Мына. Бул инсан ибадатты өзүнө адат кылып алды. Ажыр жок. Илим алса билсе, адаты ибадатка айланмак. Билимсиз да, билимсиз. Мына ошондуктан ар бир амалды ойлоо иштесе, ибадаты ибадат болот. Адаты дагы ибадат болуп калат. Эми бул ниет адат менен ибадатты айырмалап берет. Ошондуктан иннамал амалу бинният. Амалдар ниетке жараша. Мисал үчүн, даратта ниет шартпы же шарт эмеспи десе, бул тууралуу алымдар ортосунда ихтилаф бар. Өзара карама-каршы пикир бар. Кээ бир алымдар бул акылга төп келе турган нерсе эмес, нажасатты кетирүүгө окшош нерсе эмес болгондуктан, нажасатты жууп жиберүү үчүн ниетке кажет болбогону сыяктуу эле дарат кылганда ниет шарт эмес дешет. Туурасы ниет шарт даратта. Бир адам жуунууну кааласа, ысып кеткенден жуунуусу мүмкүн, терлеп, ысып, былгып кеткенден жуунуусу мүмкүн.
Кир болуп кеткенден жуунуп тазалануусу мүмкүн. Дагы бир адам жума намазга баруу үчүн жуунуусу мүмкүн сүннөткө амал кылган абалда. Биринчиси жуунуп жана ысып кеттим, ушунча күн ысып кеттим, бир душка түшүп алайын дегендер. Жана экинчиси кир болуп кеттим, бир чайканып, бир тазаланып алайын дегендер, бул адат. Үчүнчүсү бул ибадат болду. Жума намазга мен Аллах разылыгы үчүн, мына Аллахтын разылыгын көздөп, күнөөлөрүм кечирилүүсү үчүн жуунуп келейин, тазаланып келейин десе, бул ибадат. Карап көрсөңүз, баары эле жуунуу. Мисалы үчүн жума намазга келүү деле жуунуу. Ошол кирлеп кеткендеги жуунуудан жума намазга келгендеги жуунуу эч бир айырмасы жок. Тазаланууда эч бир айырма жок. Бирок бул нерсени эмне айырмалап турат? Ниет айырмалап турат. Карап көрсөң, баары эле бир жуунуу. Ушул жерде ибадат менен адатты айырмалап турган нерсе ниет. Ниет амалдарды айырмалап берет. Ниеттин орду махаллухал калб, ниеттин орду жүрөк. Эч бир амалда тил менен ниет кылуу жок. Тил менен ниет кылуу, тил менен айтуу бул болбойт. Бул бидаат. Кайсы тилде болбосун, кыргызча болбосун, уйгурча болбосун, казакча болбосун, өзбекче болбосун, ниетти тил менен айтуу болбойт. Мисал үчүн, мен ушул намазды окууга ниет кылдым деп айтуу бидаат. Ушул пешин намазыны же фажр намазыны, 2 рекет парзыны, мына ушул имамдын аркасында, мына ушунча числодо, ушунчанчы күнү, вакытта деп ниет кылуу, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир да хадис келген эмес. Бул бидаат. Ниеттин орду бул жүрөк. Мен ушул намазды окууга ниет кылдым деп айтуу, бул бидаат амалдардан. Бул кече чыккан нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылынган, ошол намазы тууралуу риваят кылынган хадистерди караңыз, бир да жерде таппайсыз. А пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жасагандан кийин эмне үчүн жасайсыз? Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге кабар бербеген дин боюнча эч нерсе калган эмес, баарына толук жеткирген. Эми бул тил менен айтуу боюнча дагы навайту ан асума, ушул орозону, ушул күндүн орозосун тутууга ниет кылдым. Навайту ан усалли, мен намаз окууга ниет кылдым деп айтуу боюнча заиф хадис да жок экен. Заиф хадис да жок. Бул тууралуу хадиста келген эмес. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Салли кама раайтумуни усалли". Бул мен намаз окугандай намаз окугула деген. Мен кандай намаз окусам, ошондой намаз окугула деген. Мына ошондуктан бул маселеде, бул ибадаттарда тил менен айтуу болбойт. Эми кээ бир адамдар тил менен айтпайт, бирок ичинде сүйлөйт. Бул ниетпи же ниет эмеспи? Ичинде сүйлөйт. Бул ошого адаттанып калган, бул адаты, бул ниет эмес. Бул антикен өзү менен өзү сүйлөшүп атат. Тилинде айта турган болсо, кетти, ал бидаат болот. Эми ошол намазга кирүүдө тил менен айтуу жок экендигин билет мурундан, ниет менен адаттанып калган, ошол үчүн ал ошол ниетти ичинде өзү менен өзү сүйлөшө берет. Намазга кирүүдө. Анан такбир айтуудан азыр мен ниет кылдым ушул имам менен ушул фажр намазын окууга деп өзү менен өзү ичинде сүйлөшөт. Бул ниет эмес. Бул өзү менен өзү сүйлөшүү. Качан такбир айтылса, ордунан туруу менен эмне үчүн туруп жатат? Ошол такбир айтылганда, камат айтылганда эмне үчүн туруп жатат? Намаз окуу үчүн туруп жатат. Мына ошонун өзү ниет. Мисалы үчүн үйүндө жай намазды салды, дарат алып келди, жай намазды салды, бул ниет. Кыймыл аракет далилдеп жатпайбы ошол ниетти? Ниеттин орду махаллухал калб, орду жүрөк. Аны тил менен айтуу бидаат. Бидаат бул динге жаңы кирген нерсе. Сөз менен айтуу кайсы бир амалда бидаат болот. Эми азыркы кезде кичине намазча китептерге кирип кеткен, ал жанагы тажикчеси кирип кеткен анда дагы. Бугузарам ду ракат намазы чар ракат деп мына ушундай тажикче айтылат. Аны өздөрү эмне деп айтып жатканда түшүнбөйт. Бул жок, кыргызча деле айтылбайт, өзбекче деле айтылбайт, казакча деле, кала берсе, арабча да айтылбайт. Ошондуктан Аллаху акбар бүттү. Эми андай болсочу десе, умрада, кырамда жана ифратта же таматуда айтат го, мисалы үчүн лаббайка умратан ва хаджан ва лаббайка хаджан ва лаббайка умратан деген. Мына ушундай сөздү айтат го десе, бул зикр, бул талбия, бул зикр, бул ниет эмес. Мына ушундай лаббайк Аллахума лаббайк, лаббайка умратан ва хаджан, мына хаж кылууга сенин алдыңа мына даяр турдук, мына келдик, сага жооп бердик.
Мана Раббим деген бұл зикр, бұл ниет емес. Бұл хаждағы ибадаттардың бір сөздерінің бір сөз. Бұл ниет емес, бұл талбия деп қойды. Еме Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер бір пенде орып қалса, же сапарға шыға тұрған болса, жақсы амалы жазыла береді. Мисал үшін бір адам орып қалды, же сапарға шыға тұрған болса, анын жақсы амалдары ниетіне жараша жазыла береді. Мисал үшін бір адам орып қалды, ошол жақсы амалдарды ошол денсаулығы бар кезінде жасап жүрген, бирок орып қалған уақытта ошол нәрсени жасай албай қалды. Ошол ниетіне жараша, ошол жасай албай қалған күндөрүндөгү амалдар жазыла берет дагы. Мисал үчүн сапарға чыккан уақытта, ошол муким болуп, ошол жеринде жашап турган уақытта кээ бир амалдарды жасайт эле, эми сапарда жасай албай калды, мүмкүнчүлүгү жок. Бирок ал жүрөгүнөн жасоону каалайт. Ошого ниет кылат, туура ниет кылат. Бирок жазыла берет ошол амалы. Жасабаса деле. Эмнеге байланыштуу бул? Ниети туура болгондуктан, жазыла берет дейт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар ичинен согушка барганда, бир согуш болгон убакытта кээ бир сахабалар калып кетти Мадинада. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээ бир сахабаларды алып чыкты, кээ бир сахабаларды калтырууга туура келди. Алар көздөрүнөн жаш агат эле, пайгамбарыбыздын артынан калып кеткендер. Ыйлайт эле. Мадинада ушундай адамдар бар эле, ушунчалык пайгамбарыбызды ушунчалык сүннөтүн бекем кармашат эле сахабалар. Пайгамбарыбыз аларды таштап кетсе, алар не ыйлашат эле. Мени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бара албадым депчи. Эмне үчүн? Мүмкүнчүлүгү жок эле. Же ошол согушка бир төбөсү жок болчубу, же куралы жок болчубу, бир себептер менен, же денсаулыгыбы. Мына алар тууралуу Кур'ан-ы Керимде айтылат. Мадинада ушундай адамдар бар, силер кайсы бир сайдан өтпөгүлө дейт. Бир ашууларды ашпагыла, сайлардан өтпөгүлө, кайсы бир ашууну ашпагыла, алар силер менен бирге дейт. Ниеттери менен бирге дейт. Эмне үчүн ошол жакшылыктан, эмне үчүн пайгамбарыбыз менен чыгуу бул жакшылык, ошол жакшылыктан тыйылганы бул үзүр себептүү. Бирок ниетине жараша ошолордун сообу менен бул калып кеткен сахабалардын сообу ниетине жараша бирдей болуп атат, ажыр соопту. Ниет ошондуктан өтө бир чоң амал. Эми дагы бир нерсе, ниетке байланыштуу амалдардан ман ахада амвалан наси юриду адааха аддааху Аллаху анху ва ман ахада юриду итлафаха атлафаху Аллах. Ким адамдардын малын алса, мисалы Заид Амрдан карз алат. Биринчиден адамдардын малын жеш үчүн эмес, ал малды алган мындай алып, ошол карзды алып мен алдап кетейин деген максатта албайт. Ошону бир учуру келгенде кайтарып берем деп алат. Аллах ошол карзды орундап берет дейт. Мына ушул максатта, ушул муктаж болуп калды, карз алды Амрдан же Заидтан карз алды, мына ушул карзды бир күн берем. Мына ушуну бир күн орундап берем деген максатта алат. Аллах ошонун карзын орундатат дейт пайгамбарыбыз. Эми анын тескериси адамдардын малыны жок кылуу максатта карз алат дейт. Бербейт. Бербөө максатта карзды алып алат дагы бербейт. Бербөө максатта алып жатканда өзү ниети бербөө максатта алат. Анда Аллах Таала ошол инсанды жок кылат дейт. Мына ошондуктан киши ниеттерине жараша, немне ниет кылган болсо ошого жараша сыйланат. Иннамал амалу бинният, иннама ликулли имриин ма нава. Биринчи сүйлөм бири-биринен бөлөк, айырма бар бул жерде. Биринчиси негиз болсо, амалдын тууралыгы же туурал эместиги бул ниетке жараша болсо, экинчи сүйлөм бул натыйжа. Ниетиңе жараша амалың же жакшы болот, же ниетиңе жараша амалың жаман болот. Бул хадис Ибн Раджаб рахимахулла айтат, мына Умму Кайстын хижраты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисти айтууга себеп болгон дейт. Мен канат хижрату иля дуния усибаха ва имраатун янкихуха, кимдин хижраты дүйнөдөн бир максатка жетүү үчүн, же бир аялга үйлөнүү үчүн хижрат кылган болсо, бул окуяны мына тарих алымдары баяндайт, китептеринде келген. Умму Кайс деген бир аял болгон, бир сахабага сен хижрат кылбасаң, мен сага тийбеймин дейт. Ошол хижрат кылганда, ошол үйлөнүү үчүн хижрат кылат. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимдин хижраты дүйнөдөн бир максат боло турган болсо, же бир аялга үйлөнүү боло турган болсо, анын хижраты ошон үчүн болгон болот. Бул окуяны тарих алымдары өз китептеринде келтиришкен. Анан Шейх рахимахулла айтып атат бул жерде, бирок бул хадисти, бул Умму Кайс тууралуу келген окуяны, хадисти биз көргөнүбүз жок. Иснады сахих дегенде дейт. Иснады, мунун риваят
hicratты sahih degeni bir көргөнүбүз жок дейт. Аллах билүүчү дейт. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Эми кимдин хижраты көчүүсү, хижра деген көчүү. Аллах жанан элчиси үчүн болгон болсо, анын хижраты Аллах жанан элчиси үчүн деп көңүлгө алынат. Эгер кимдин хижраты bir аялга үйлөнүү үчүн же дүйнөдөн bir максатка жетүү үчүн хижрат кылынган болсо, ал дал ошол үчүн, мына ушул дүйнө үчүн хижрат кылган болот. Эми исламдагы эң улуу хижраттардын бири мына эки хижрат бар. Мына маселен Меккеден Хабашияга көчкөн, Эфиопияга көчкөн. Мына сахабалар хижрат кылган. Мына ушундай хижрат кылган сыяктуу. Жана Мадинадан Маккага хижрат кылган сыяктуу. Ошондой эле бул эми хижраттын өзү негизи капыр мамлекетти, капыр элди таштап ислам мамлекетине көчүп өтүп, ошол жерде кеңирирээк ибадат кылыш үчүн. Динди көтөрүү, мындайча айтканда жарыялоо максатта, ибадатты ээн эркин аткаруу максатта. Эми мына хижраттын ажырыдан айта турган болсок, бул эми хижрат кылган адамга эмне деген сооптор берилет. Мына Амр ибн Аас бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга исламды кабыл алганга чейин ушунчалык каттуу душмандык кылган сахаба болгон. Ушул сахабанын мына тарых эмелеринде келет, пайгамбар Мухаммадты бир көрсөм, мына ушул кишини бир көрсөм өлтүрсөм эле дейт элем дейт. Анан исламды кабыл кылгандан кийин, мына ушул жүрөгүмө Аллах таала исламды ачкандан кийин дүйнөдөгү эң жакшы көргөн адамым пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болду дейт. Анан мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына байат берүүгө бардым дейт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колун сунду эле, мен колумду кайтарып алдым дейт. Мени эмне үчүн колуңду кайтарып алдың о Амр ибн Аас деди эле. Мен сизге бир айта турган ушул байат берүүдөн алдын бир шартым бар дейт. Кандай шартың бар? Айт деди эле. Амр ибн Аас өткөн күнөөлөрүмдү кечирсин деди. Аллах таала мени сизге кылган душмандыгымды кечирсин. Мына ушуну каалаймын деди. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам fa innal islama yajubbu ma qablahu wa innal hijrata tajubbu ma qablaha fabay'atuhu thumma insarafat. Hijrat өзүнөн мурда болгон күнөөлөрдүн жоюлуп кетүүсүнө себеп болот деди пайгамбарыбыз. Бул өтө чоң амал. Мына ислам мына өткөн күнөөлөрдүн баарысын кечирет. Исламдан башка жол кишинин өткөн күнөөлөрүн кечирбейт. Ислам жолуна караңыз. Өмүр бою күнөөдөн өткөн, өмүр бою ошол жашоосу күнөөдөн өткөн, күнөө менен өткөн адамды кечирет. Ал эми бул дүйнөнүн жолдору өмүр бою күнөө жасаган адамды эч качан кечирбейт. Эч бир жол жок. Инсан баласын өткөн күнөөлөрүн кечире турган. Инсан баласын өткөн күнөөлөрүн кечире турган бир гана бул жол, бул ислам жолу. Мына ушулдан табасыз. Эми мына ушул хижрат өткөн күнөөлөрдү кечирет экен. Эми эгерде ушул хижратты аялга никелениш үчүн, бир дүйнөдөн бир максатка жетиш үчүн хижрат кыла турган болсо, анда дүйнө үчүн кылды. Ошондо дагы ошол дүйнөгө жетсе, ошого жетсе, Аллах кааласа жетет ошол аялга дагы. Же ошол дүйнөдөн бир максатка Аллах кааласа жетет, каалабаса жетпейт. Эми хижра деген сөз, хажара деген сөздөн алынган, таштоо дегени. Таштоо өзүңдүн мекениңди таштап ислам мамлекетине көчүп өтүү деген. Мисалы үчүн хижрат 3 абалда болот. Биринчиси мекенин таштайт. Өзүнүн жашап турган жерини, мекенин таштайт. Экинчиси же бир иштелип жаткан, жасап жаткан амалды таштайт. Бир амал, жаман амал бар, ошону таштайт. Жаман иш бар, ошону таштайт. Үчүнчүсү же ошол амалды жасоочуну таштайт. Мисалы үчүн бир бидат жасаган адамды таштайт. Же бир фасык, күнөөкөрдү таштайт. Ошону менен дос болуп жүргөн, кийин исламды түшүндү, эми андан алыстайт, аны таштайт. Мекенди таштоо болсо, анын мааниси, хижраттын мааниси ушунда, куфур элинен, капыр элинен ислам элине көчүп өтүү. Бул жанагы Маккадан Хабашистанга барган сахабалар, мына Маккадан Мадинага келген, мына ушул сыяктуу. Эми кээ бир абалда айтып кое турган нерсе, кээде эгерде сабырдуу боло турган болсо, ошол жердеги элдерге, ошол жердеги ошол динден алыс адамдар менен, ошол ширк жасап жаткан адамдар менен ошолорго динди жеткирүү максатта күрөшүп, ошолорго динди жеткирүү менен хижрат кылбай, ошолор менен Аллахтын динин жеткирүү менен, сүннөттү айтуу менен, адамдарды ширкке кайтаруу менен, бидатчылар менен ошол бидат айтып жаткан, ошол бидат жасап жаткандарга мына ошол хадистерди, ошол динди жеткирүү менен, элге чыныгы динди жеткирүү менен күрөшө турган болсо, ошол жерде кетпейт. Ал бул ар кимдин эле колунан келе бербейт.
Ар кимдин колунан келе бербейт. Эгерде мына ушул ишти жасай турган болсоң, иншалла Аллахтын астында эң улуу даражаларга ээ болот. Эми шариятты жеткирүү илим ээлерине таандык. Бул шариятты жеткирүү деген нерсе дагы бул өтө бир чоң жоопкерчиликтүү нерсе. Баары эле адам шариятты жеткире бербейт. Эми хижрат ошондой эле ислам элинен, ошол ислам элине куфур элинен көчүп өтөт. Бул хижратты орундабаса Аллахка күнөөкөр болот. Эгерде ошол жерде мен адамдарга динди жеткиремин, чыныгы динди жеткиремин деген максатта, адамдарды ширктен кайтарамын деген максатта сабырында, кадамында бекем турган болсо, анда Аллахтын астында эң улуу даражага ээ болот. Анан жөн эле кайтарбай эле, жөн эле жүрө берсе, алма туш, озма туш дегендей, анда эч кандай соопко, эч кандай нерсеге ээ болбойт, анда күнөөкөр болуп калат. Дагы айта турган болсок, ислам элини таштап, ислам элин таштап, мусулмандарды таштап, капыр элине баруу рухсат берилбейт өзү. Бирок 3 абалда рухсат берилет. Ислам элине, мусулмандарды таштап, капыр элине баруу 3 абалда рухсат берилет. Биринчиден, ошол сапар кылуучу ошол элдеги куфурду жана бидаатты жакшы билиш керек. Кабары болуш керек. Ошол бара турган жеринде куфур, капырлар жана ошондой эле бидаат көп. Ошол куфурду, бидаатты, ширкти, адал арам нерселерди жакшы айырмалай билиш керек. Мына ошондо рухсат. Экинчиден, таквасы болуш керек. Иманы күчтүү, таквасы болуу керек. Аллахтан корккон пенде болуу керек. Үчүнчүдөн, ошол элге сапар кыла турган болсо, ошолго муктаж болуп калган болуш керек. Мисалы үчүн, бир ооруп калды, ошону өз жеринде дарылай албайт. Мисалы үчүн, операцияга муктаж болуп калды, ошону куфр элинде да жасайт ошону операцияны. Ошондо муктаж болуп калды, ошондо барса болот. Бирок ошол нерсе мусулман элинде жок. Бирок ошол жерде муктаждыгы орундалгандан кийин кайта кайтуу керек. Анткени ал жерде узак жүрүп калуу бул динге күмөн салат. Эми ошондой эле бир айланып келейин, бир көңүл ачып келейин деп анан ошол куфур элдерине барып бир саякат, турист болуп келейин деген максатта бара турган болсо, анда күнөөнүн күнөөсүнө жетти. Бул ошол сапар, бул күнөө, ошол сапардан максат, ошол бул хижрадан максат күнөө. Бул Аллах жанын элчисине күнөөкөр болду мындай пенде. Мына ошол 3 абалда гана рухсат берилет. Мисалы үчүн соодагерчиликте барып товар алып келейин десе болот. Бирок ал жерде узак калып кетүү бул диндин таасир берет. Адамдын иманына таасир берет. Эгерде дагы даават кылуу деген максатта барса, мен даават кыламын, адамдарды жакшылыкка чакырамын, жана ошондой эле жакшылыкка чакырам, жамандыктан кайтарам деген максатта, таухидти ошол жерге барып айтайын деген максатта бара турган болсо, бул хижралардын эң абзели болот. Муну баары адам эле жасай бербейт. Муну өтө иманы күчтүү адамдар жасайт. Эми өткөн айтты, хижрат 3 абалда болот дедик. Биринчиси мекени таштоо, экинчиси өзүнө бир амалды таштайт. Аллах жанын элчиси кайтарган бир амалды таштайт. Ал мухажирлерден болуп эсептелет. Ал деле. Мисалы үчүн, вал мухажиру ман хаджара ма нахаллаху анху. Мухажир дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Аллах тыйган нерсени таштаган адам дейт. Вал мухажир, Аллах жанын элчиси тыйган нерсени таштаган адам. Аллах бир нерсени харам кылган, ошол нерсени таштаган, ошол мухажир. Бул хижраттын демек экинчи түрү. Үчүнчүсү бир бидаат же бир күнөө ишти жасаган кишилерди таштоо. Ошол өтө ширкини жасаган, бидаатыны жасаган, мына ушул инсанды таштоо. Аны менен отурбоо, мына ушундай болот. Бирок кажет, муктаждык себебинен, мисалы үчүн бир мусулманга 3 күнгө чейин сүйлөшпөсө, 3 күнгө чейин шарият боюнча сүйлөшпөгөнгө рухсат. Бир менен бир мусулман урушуп калды, бир нерсени талашып калды. Дүйнөлүк нерселерде бул нерсе көп болот. Эми экөө 3 күнгө чейин сүйлөшпөсө рухсат шариятта, 3 күнгө чейин. Эми 4-күн, 5-күн, 6-күн, 1 ай, 1 жыл бул харам. Бул күнөө. Эми мына ушуга хадистерди келтирсек, кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. Мусулман башка бир мусулманга 3 күн гана хижрат кылат деди пайгамбарыбыз. 3 күн гана ага сүйлөбөй койсоң болот. Кимиси биринчи саламды биринчи баштай турган болсо, ошолсу эң жакшысы. Эки урушуп калды, биринчиси же экинчиси саламды биринчи берди. Мына ошонусу эң жакшы адам.
Эми бизде урушуп калса салам бербей коесуң да 3 күнгө чейин же салам бербей коет бири-бири менен. Анан бул албетте дүйнөлүк нерселерде катуу ачууланган убакытта болуп калат. Эми 3 күндөн кийин деле улана бере турган болсо, бул иш арам болот. Эми 3 күндөн өтө турган болсо, кийин 3 күндөн өтүп дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, ошону менен араздашып кийин өлө турган болсо тозокко кирет деди. Мына ошондуктан араздашуу исламда 3 күн эле. Бирөө менен урушуп калсаң 3 күн сүйлөшпөгөнгө уруксат. Ал эми 4-күн эми салам бер, сүйлөш, аны менен жакын болуп кете бер. Эми бул дүйнөлүк маселелерде болот. Дүйнөлүк иштерге көбүнчө таандык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бейшемби күнү, четверг күнү амал көтөрүлгөн убакытта эки адамдын амалы көтөрүлбөйт дейт. Мына ушул күнү эки адамдын тообалары, жакшы иштери, мына ушул ибадаттары кабыл кылынбайт. Биринчиси мушрик, Аллахка шерик кошкон инсан. Аллахка шерик кошуп, тоолорго, таштарга, Аллах Тааладан башка нерселерге сыйынган инсан, бул инсандын амалдары кабыл болбойт. Жана ошондой эле экинчиси бири-бири менен араздашып сүйлөшпөгөн адам. Эки мусулман бири-бири менен араздашып, урушуп кетип, кандайдыр бир дүйнөлүк маселедеби, же бир диний маселедеби сүйлөшпөй урушуп кетти. Мурда жакшы эле бири-бири менен бир тууган болуп жүргөн, андан кийин мамилелери үзүлдү, андан кийин сүйлөшпөй койду. Мына ушул адамдардын амалдары кабыл болбойт экен. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине карай турган болсок, бир мусулман менен араздашып кала турган болсоң, 3 күнгө чейин эле экен. Ал эми 3 күндөн кийин сөзсүз аны менен салам беришип, дагы мамиле уланыш керек. Эгерде мындай убакыттарда эми бизде көбү түшүнүксүз, көбү эми динден алысыраак, көбү бул нерселерде көбү кабары жок. Бирок мына ушул хадистерди айтышыбыз керек. Бул албетте момун мусулмандардын ортосундагы ухува, бир туугандык деген нерселерди чыңдайт. Мына ушул сүйлөшпөө 3 күндөн кийин сүйлөшпөөнүн натыйжасында мусулмандар ортосунда душманчылык деген нерсе пайда болот. Бөлүнүү деген нерсе пайда болот. Анан мусулмандар бири-бири менен салам бербейт. Анан ошентип мусулмандар коомунда тынчтык деген нерсе кетет. Бири-бирини көрө албастык деген нерсе күчөйт. А бул нерсе күчөгөндө шайтандар жыргап калат. Мына ошондуктан мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерини окуп үйрөнсөк, динибиз үчүн эле, өзүбүз үчүн эле, иманыбыз үчүн эле, акыретибиз үчүн эле жакшы. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки адамдын амалы кабыл болбойт деди. Мына биринчиси мушрик, экинчиси бири-бири менен араздашып сүйлөшпөй койгон эки мусулман. Эми дагы бир маселе келип чыгат. Эми ата баласына сүйлөбөй койсочу. Эми ата баласына сүйлөбөй койсо, же аялына сүйлөбөй койсо, аялына хижра кыла турган болсо, хажыр кыла турган болсо, аялына же баласына хажыр кыла турган болсо, бул эми кандай бул маселеси? Эми тарбия максатта баласына сүйлөбөй койсо, мына ушул мен сүйлөбөй койсом, бала мына ушул ишти таштар деген максатта, мына ушул ыйманга келер, намаз окур деген максатта, балага бир тарбия максатта, же бир аялына тарбия максатта сүйлөбөй кое турган болсо, тарбиялык мааниде сүйлөбөй кое турган болсо, анда болот. Анан мисал үчүн жана ошондой эле мына ушул бир тууганым ушул бидатты таштасын деген максатта дагы сүйлөбөй койсо боло берет. Бирок сөзсүз түшүндүргөнгө аракет жасасын. Буга негиз, буга далил Кааб ибн Малик, Хилал ибн Умайя, Мурара ибн Рабия деген радиаллаху анхумдар, мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам булар Табук деген казакка, Табук согушуна чыкпай койгондо, буларга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хажыр кылган экен. 50 күн мына ушул сахабалар менен сүйлөшкөн эмес пайгамбарыбыз. Аллах Тааладан аят түшкөнгө чейин, мына ушулар тооба кылганга чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул эч бир себепсиз эле Табук ошол казатына барбай койгон мына ушул 3 сахабага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хажыр кылган. Хажыр кылганы 50 күн болгон экен. Мына ошондуктан мына ушул бала атасына сүйлөбөй коюусу же аялына сүйлөбөй коюусу бул тарбиялык максатта болсо, бул 3 күн менен чектелбейт. Канча күн болсо, ошол аялынын алабалына карап, баласынын алабалына карап жасай берет. Эми кала саллаллаху алейхи вассалам: "Ман хажара ахаху санатан фахуа касафки дами", раваху Абу Дауд ва саххаху Аль-Бари рахимахуллах. Бул сахих хадис. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты:
kim bir musulman bir tuğanı menen bir yıl süйлöşpösö dedi. Bir musulman bir tuğanı menen bir yıl süйлöşpösö anın kanın tökkөн siyaktуу dedi. Anın kanın tökkön siyaktуу dedi. Буга чейинки hadiste musulmanga hacir kılууsu, hicrat kılууsu, şol süylöbösü 3 gün dedi. 3 günden andan öte turgan bolsa, anda aram, anda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buga jol bergen jok. Faman hajara salat famata dakhalan nar. Andan keyin 3 günden keyin ulanıp köp gün bolup kete turgan bolsa anda tozokko kirет. Endi bul hadis bir musulman bir tuğan menen bir yıl süylöşpөй turgan bolsa, bir yıl mamile kılbay turgan bolsa, bir yıl salamdaşpay turgan bolsa, anın kanı tökkөн siyaktуу дейт. Мына ошондуктан бул ниет тууралуу мына ушул хадистин кыскача шархы мааниси мына ушундай. Rubba amalin sagirun, Abdullah Mubarak rahimahullah ayткан экен, эң чоң muhaddis alımlardan Rubba amalin sagirun tuazzimuhun niyya, rubba amalun kabirun tuhaqqiruhun niyya. Bir amalдар болот, өзү амалы кичине, ниети чоң болгон себептүү. Bir amal болот, ниет бар, ниет туура, бирок өтө чоң сооп коёйт. Анткени ниет туура. Эми чоң амалдар болот, ушунчалык чоң амалдар болот, бирок ниети төмөн, ниети туура эмес дейт. Ниет аябай жаман. Мына ушундай мааниде. Мына дагы бир сөздөр келет. Сабака дирхам мин 100,000 дирхам дейт. Bir adam bir dirham sadaka kıldı. Bir adam 100 som sadaka kıldı deyli. Bir adam 1000 som sadaka kıldı. Oşol bir dirham verilgen sadaka 1000 dirham sadakadan artık değil. 100 som menen verilgen sadaka 1000 som menen verilgen sadakadan artık değil. Emne üçün? Niyeti tuura bolgonduk üçün. Oşol 100 somduk sadaka, 100 som oşol bergen sadaka 1000 somduk sadakadan artık. Emne üçün? Niyeti tuura bolgondugu себептүү. Niyeti Allah razılığını көздөгөн себептүү. Мына ошондуктан амал чоң көлөмдө болуп көрүнгөнү менен ошол амалдын астында ниет, ыхлас туура болбосо, ал амал кабыл болуучу амал болуп эсептелинбейт. Эгер амал кичине көлөмдө болуп көрүнгөнү менен ошол амалдын астында, ошол амалдын астында ниет туура болсо, ыхлас жашырынып жаткан болсо, Аллахтын астында кабыл болуучу амал болуп эсептелинет. Мына ошондуктан мына ушундай ислам аалымдары болгон, алардын көп деле китептери анчалык деле же илимдери анчалык деле таралган эмес, бирок алар ушундай шагирттерди даярдап койгон. Мисалы үчүн Имам Азам рахимахулладан айтыла турган болсок, анын көп шагирти болгон эмес, эки эле шагирти болгон. Абу Юсуф, Имам Мухаммад Хасан. Мына ушул аалым, мына ушул эки эле шагиртти калтырды, андан кийин кандай пайдалар алып келди булар. Мына ошондуктан ислам аалымдары бардыгы ниетти туура кылууга мына дайыма бизге бул хадистер аркылуу түшүндүрүп беришкен. Эми бул хадистен айтыла турган пайдалар, биринчиси ниетсиз амал болбойт. Ниет менен гана амал болот. Жанагы ар бир намаздын алдынан навайтан усалли, навайтан асум, ушул намазды окууга тили менен ниет кылуу же орозосу тутканда тили менен ниет кылуу, бул албетте бидат деп айттык. Экинчиси амал ниетке карап бааланат. Ниетин кандай болсо, ошого карап бааланат. Ниетиң жакшы болсо жакшы, жаман болсо жаман. Үчүнчүсү, амал кылуучунун ажыр сообу ниетине жараша берилет. Ниетине карап туруп берилет. Төртүнчүсү, хижраттын фазилети бар бул жерде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Амр ибн ал-Аска өткөн күнөөлөрдүн баарысын хижрат кечирип жиберет деди. Сен Маккадан Мадинага хижрат кылдың, бул баарысын кечирип жиберет, жана ошондой эле хаждагы өткөн күнөөлөргө каффарат болот деди. Хаждагы өткөн күнөөлөрдү кечирип жиберет. Бешинчи, чындыгында инсан ниетине жараша ажырланат же күнөөкөр болот. Ниетине жараша же ажыр алат, же ниетине жараша күнөөкөр болот. Алтынчысы, эми амалдын, мисалы үчүн мубах амал, кээде адаттагы амал, кээде ниетке жараша ибадатка айлануусу мүмкүн, кээде ибадат ошол ниетке жараша ибадат, ниетке жараша адатка айланып калуусу мүмкүн. Кээде бул ниет бизди ибадат менен адаттан айырмалап берет. Биздин ниетибиз, бул ниет ибадатты адаттан, адатты ибадаттан айырмалап берет. Мисалы үчүн бир инсан ниетине жараша ошол ибадат болот, ниетине жараша ошол ибадаты да адат болуп калышы мүмкүн. Муну айтып өттүк.
Мисал үчүн бир инсан уктай турган болсо, мына ушул уктап туруп Аллахка ибадат кыламын десе, анда бул адат. Күнүмдү уктай турган нерсе бул уйку, бул адат. Мына ушул Аллахка ибадат кылуу максаттуу уктай турган болсо, анда мына ушул адаты ибадатка айланып калат. Эми бир инсан мешитке келет, мешитке эмне келип жатасың десең, бир адамдар келе жатат, же кошуналардан уялгандан, же адамдардан уялгандан келе жатам. Бул мага кадимкидей эле адат десе, ошол ибадат адатка айланып калат. Анда адатта эч бир сооп жок. Ал куруу эле басып келгени болбосо. Жетинчиси, инсан бир амал менен болсо да ажырланат, же болбосо ажырдан ажырайт. Же ошол амалы туура, ниети туура боло турган болсо ажыралат, ниети туура эмес боло турган болсо эч кандай ажырга ээ болбойт. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллам.